Жамандыққа барған қол. Күндердің бірінде Азірети Ибрахим пайғамбар аялы Сара менен жолға шықты. Жолда залым падышаның шаарына жолықты. Азірети Ибрахим аялы Сараға мындай деді: "Бұл өлкөні залым падыша башқарат. Азыр анын жашаған шаарында турабыз. Бұл падыша сулуу аялдарды күйөөлөрүнөн тартып алат. Сени менин аялым экениңди билсе, сени да менден тартып алышы мүмкүн. Сенде мени сураса байкем болот" деп айт. Бул жалган эмес. Себеби бүгүн жер жүзүндө экөөбүздөн башка мусулман жок. Биз экөөбүз бир тууган болуп саналабыз. Ошентип шаар ичин аралап жолдорун улантышты. Чынында Сара аябай сулуу, жылдыздуу аял эле. Көргөндөр сулуулугуна суктанчу. Падышанын желдеттери Сараны көрөр замат падышага чуркашты. "Улуу урматтуу падышам, шаарга аябай сулуу, жылдыздуу бир аял келиптир. Сизден башкасына жар болуу ага жарашпайт" деп айтышты. Падыша колдорун ушалап: Жакшы. Кимди күтүп турасыңар? Дароо алып келгиле" деди. Желдеттер Азірети Ибрахим менен Саранын жолун турашты. Сараны падышанын көргүсү келгенин айтышты. "Эгер каалабасаң, мажбурлап алып кетебиз" дешти. Сара: "Жок, мажбурлоонун кереги жок. Мен өзүм барам" деди. Желдеттер менен сарайга кирди. Азірети Ибрахим бул учурда Аллага дуа кылуу үчүн намаз окуй баштады. Падыша Сараны көргөндө сулуулугуна таң калды. Аны кармоо үчүн дароо колун узатты. Падышанын ниетинин жаман экенин түшүнгөн Сара: "Аллахым, мен сага жана пайгамбарыңа ыйман келтирдим. Аялдык намысымды андан башка эч кимге бербедим. Бул залымды менден алыстат, мени андан сакта" деп дуа кылды. Алла Азірети Ибрахим менен Саранын дуасын кабыл кылды. Падышанын колу ошол учурда катып калды. Падыша колун кыймылдата албады. Жаны ооруп тыбырчылап Сарага жалынды: "Аллахыңа дуа кыл, колуңду түзөтсүн. Сөз берем, сени эркиндикке жиберем" деди. Сара дуа кылды. Падышанын колу түзөлдү. Бирок падыша сөзүндө турбай кайра кол узатты. Бирок бул жолкусунда мурдагысынан да каттуу ооруп катып калды. Падыша чыдай албай кыйкырды. Кайра Сарага жалынды: "Бул сапар сөзүмө турам. Аллахыңа дуа кыл, колум түзөлсүн" деди. Сара Аллага дуа кылды. Падышанын колу кайра түзөлдү. Падыша кайра эле сөзүнө турбай колун Сарага узатты. Колун узатар узатпас кыйкырды: "Колум-ай, колум!" Падышанын колу бул сапарда мурдагыдан бетер ооруп катып калды. Оорусуна чыдай албай жер тепкилеп жатты. Сарага тийише албаганын түшүнүп, акыркы жолу жалынды: "Бул сапар чындап сөз берем, сага тийишпеймин. Аллахыңа дуа кылчы, колуң түзөлсүн" деди. Сара кайра дуа кылды жана падышанын колу түзөлдү. Колунун айыкканын көргөн падыша Сараны алып келген желдеттерин чакырып: "Силер мага аял эмес, шайтан алып келипсиңер. Алып келген жериңерге кайра алып барып койгула. Аларды мамлекетимден дароо чыгаргыла. Ажарды да аларга кошкула. Анын да мындан айырмасы жок" деди. Азірети Ибрахим Сараны жанындагы жаш аял менен бирге кайтып келе жатканын көрүп таң калып: "Эмне болду, түшүндүр" деди. Сара болгон окуянын баарын айтып берди. "Алла мени коруп, залым падышаны алсыз кылып койду. Бул кызды да мага кызматчы кылып берди." Окуядан алынган пайдалар. Биринчи, Алла жакшы жана туура кулдарынын ар дайым жардамчысы. Алардын дуа үчүн ачылган колдорун бош кайтарбайт. Дуаларын кабыл кылып, каалагандарын берет. Алла улуу жана күчтүү, жеңилбеген жана жыгылбаган жападан жалгыз жардамчы. Биз дагы иштерибизде кайгы капабызда жана башыбызга бир нерсе келгенде бул улуу жана күчтүү заттан жардам алышыбыз керек. Жардам алуунун жолу чын көңүлдөн болгон дуа аркылуу Аллага кайрылуу. Алла дуа кылбаган инсандарды өз абалдарында тим коет. Дуа кылбоо бул балекет демек. Анткени Алланын жардамысыз инсан эч нерсе кыла албайт. Ошондуктан дуаны адатка айлантып алалы. Экинчи, бул окуядагыдай падыша сыяктуу убада кылган сөздөн кайтуу жаман инсандардын өзгөчөлүктөрү. Сөзүндө турбаган адамдар эч ким ишенбеген, сүйбөгөн жана эч ким каалабаган кишилер. Инсан коомдук макулук. Жалгыз өзү жашай албайт.
Башка бирөөлөр менен жашоо жана жашоосунда дартташуу табигатында бар нерсе. Сөзүндө туруу жана башка бирөөлөр менен түшүнүшүү менен биргеликте жашоонун өзөгү. Уада кылган сөздөрдү аткаралы, аткара албаган сөздөрдү айтпайлы. Колубуздан келбей калып, убада кылган сөзүбүздү аткара албай калсак, сөз берген кишибизге эң кыска убакытта ага билдирип кечирим сурайлы. Эгерде ушундай кылбасак, сөз берген кишибизге материалдык жана руханий зыян беришибизди унутпайлы. Бул баян Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып берген окуялар китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Икро медиа каналыбызга катталыңыздар.